Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге мына ушул Кара Суу районунда сатыла турган жүгөрү талаасы боюнча маалымат бермекчибиз. Мен даректи айтып түшүндүрө турган болсом, бул Кара Суу районунун Сарыколот айыл өкмөтүндөгү Курбан Кара айылы. Мен Курбан Кара айылынын центринде турам, мындайча айтканда. Бул жол мына ушул Кара Суу базарынан чыгып, Кең Сай, Октябрь стант айылдарынан өтүп Курбан Кара айылына келген жол. Дал ушул асфальт жол түз барып, бул жагы Сарыколот, Жароз, ал жагы Жаңарык, Отсадыр, Өзгөн, Куршап, нарагы Каракулжа, Бишкекке чейин кетет. Дал ушул жерге келгенден кийин бул жакта таш жол бар. Бул жакта мына ушул Кара Суу районунун адыры деп айтсак болот. Мына ушул таш жол менен сиздер түз жүрүп барасыздар. Где-то 3 чакырымга жакын жол жүргөндөн кийин жолдун оң тарабында бурулган жол бар. Ошол жактан барасыздар. Биз айтып жаткан жүгөрү сатууга коюп жаткан ошол жакта. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, интернет колдонуучулар, дыйкандар жана ошондой эле фермерлер. Биз мына ушул айтылып аткан дарекке, адреске дагы жетип келдик. Сиздер мына ушул, мен азыр дөңдүн ушул жамбордун үстүңкү тарабында турам. Ушул ылдыйда мен колу менен көрсөтүп турган координатта ушул биз айтып аткан жер аянты 90 сотикти түзгөн жердеги жүгөрү сатууга коюлууда. Бул жерде чек-араларын айта турган болсок, бул жагы өзү көрүнүп турат. Тиги жагы ошол беде менен чектешет. Бул бурч талга барат дагы, айланып барып, мына ошол колдун изиндей бул жакта бир 3 түп, 4 түп тал турат. Ошол жактан барып бул жагы бурч менен бүтөт. Бул жерге суу жакын. Тиги жакта мына ушул столбаларды көрүп турасыздар. Ошо столбалардын астынан согат суу агат. Суунун башында кыскасы. Мына ушул сиздер көрүп жаткан 90 сотик жер аянттагы жүгөрү сатууга коюлууда. Ээси шашылыш түрдө башка жумуштар чыгып чет өлкөгө кетип атканына байланыштуу сатууга коюп атканын айтты. Анан мен азыр мына ушул жүгөрү боюнча сиздерге бир эсинен маалымат алып берейин. Общий канча эле жери? Общий 90 сотик. 90 сотик, Мурда дагы маке эккенсиздер бул жерге? Былтыр маке эккенмин, быйыл 2-нчи жыл маке. Муру бейде болгон. Былтыр кандай сортто маке эккенсиз? Былтыр ошо гибрид баягы 250 сомдук килограммдык ошо уруктан эккенмин. Гибридтен, Былтыр 9 тонна, 10 тонна маке алганмын. Быйыл дагы ошо жакшы. Жакшы караса 10 тоннага чейин аса болот экен да, демек, Өз эмесинде ошо 14 тонна, 15 тонна жазган экен. Китебинде. Пая канча алгансыз былтыр? Былтыр пая 750 болуп пая алганмын. Саткансызбы? Сатып, эме кылып. Канчадан саттыңыз? 20 сомдон сатканмын, 15 сатканмын, аркылы эме кылып. Бирок быйыл пая 30дан болот деп атышат, да? Былтыры беде 100 сомда, быйыл 220, 250. Быйыл паям кымбат болот. Быйыл пая да кымбат болушу мүмкүн. Так. Көрүп турасыздар, сууга жакын экен бул жагы. Азыр бул эмне иши калды бул маканын? Бул бир суу жакшы кой, бир суу, 2 суу койсо болду, башка иши жок, жыйнап алат. Дүмбүл суу бар да уже, Чач чыгарып, дүмбүл байлайын деп калды. Чач чыгарып тур азыр. Ошо дүмбүл суусу калып турду демек, Дүмбүл суусуна эме кылса, Дәрі салынганбы? 300 кг салдым дары. 300 кг дәрі салыныптыр, чабылыптыр, суу коюлуптур. Агаты бар, Агаты бар. Агаты бар экен. Так. Жүгөрүнү көрүп турасыздар, 90 сотик эсепте даяр болуп калган, сатып аласыздар. Сууну коесуздар, оруп алып, жыйнап, кайра сатып берсеңер дагы боло берет. Даныны, паясыны быйыл көрүп атасыңар, азык-түлүк адамдын эмес, мал жей турган азык-түлүк дагы кымбат болуп атат. Так. Баасын канча деп атасыз? Баасын эми 90 миң деп атам, эми аз-маз түшүп берем да. 90 миң сом деп атасыз. Бир аз түшүп берейин деп атасыз. Айдын акырында. Уктуңуздар, сиздер көрүп жаткан 90 сотик жердеги жүгөрүнүн баасы 90 миң сом, сотиги 1000 сомдон болуп калат экен ушунда. Сотиги 1000 сомдон болуп атат эсепте. Бир аз кеми бар деп атат. Шашылыш түрдө Россияга кетип аткандыгына байланыштуу гана сатууга коюп атыптыр. Негизи бул жерден былтыры жакшы киреше алынган экен өзүчү. Мен азыр бир аз жакыныраак түшүп дагы жүгөрүнү көрсөтүп коеюн. Көрүп турасыздар, дары салынып суу коюлган, капкара болуп турат. Дарегин дагы бир жолу айтып коеюн, бул Ош облусунун Кара Суу районундагы Сарыколот айыл өкмөтүнүн Курбан Кара айылында, мына ушул Курбан Кара айылынын
жашоочуларынын үлүш жерлеринде жайгашкан жүгөрү талаасы. Көрүп турасыздар. 90 сотик жер аянты, чабылган, суу коюлган, дары салынган, агат алынган, кыскасы бардык мээнети, кара жумушу бүткөн. Болгону мына ушул эртең чаш чыгарып дүмбүл кучактаса, ушу суусун коесуздар, дүмбүл суусун. Болду. Калган иши бүтөт. Урук, кандай урук эккенсиз? Кытайский гибрид. Тяншан деген. Килосын канчадан алдыңыз уруктун? 1 килограммын 240 сомдон сатып алган экен. Урук дагы арзан урук эмес экен. Так, мына ушул силер көрүп турган 90 сотик жер аянттагы жүгөрү. Так, баасын 90 000 сом, бир аз кеми бар деп айтты. Кыскасы бизге мына ушул жүгөрүгө алам деген кызыккан фермерлер болсо, ушул кара сууда болобу, башка жакта болобу, келип кызыгып, баасын сурап, баалашып сатып алсаңыздар болот. Мен дал ушул жүгөрү ээсинин телефондорун экранга жазып койгонмун. Чалып, байланышып, эртерээк алып калганга аракет кылыңыздар. Анткени эртеңки күнү күздө дагы мына ушул жүгөрү дагы бедепресстин баасын көрүп атасыңар. Паянын дагы баасы быйыл жакшы болот деп атышат. Фермерлер сатып алса дагы утат. Эгерде өзүнчө мындай сатып алып, анан кайра сатып, алды сатты ишин кылам деген адамга дагы ыңгайлуу. Андыктан мен сиздерге жүгөрү талаасын эсепте толук көрсөттүм бардык жогун. Өзү дагы капкара болуп турат. Дары салынып, чабылып, суусу коюлуп, сууга жакын эң башкысы, суунун боюнда. Ушу келип жыйнап аласыздар, суу коюп туруп 1-2 жолу. Эртең мына ушул августтун 20-ларында эсепте бул жүгөрү бышып жетилет. Ошон үчүн аракет кылып сатып алсаңыздар, эч качан уттурбайсыздар. Бул жагы бийигирээк экен, Эсепте чаш чыгарып калыптыр, эртең уже жакын арада эми бала дагы кучактаса. Мына ушундай көрүп турасыздар. Бул жака техника каяктан кирет, трактор? Техника нар жагынан кирет, Өдө жактан кирет, Өдө жактан кирет. Бул жак чегараңыз, Так, мына арыктан чегара экен. Мына ушул шактан бул жагы ушул биз айтып жаткан, сатууга коюлуп аткан жүгөрү ушул тарапта. Так, түшүнүктүү урматтуу биздин көрүүчүлөр, андыктан дыйкандар, фермерлер, жүгөрү алам дегендер, күзүндө мен мынча тонна жүгөрү сатып алышым керек эле дегендер ойлонгула дагы мына ушул полядагы пушуп аткан жүгөрүнү алып койсоңуздар, дәнин дагы аласыздар, макасын, паясын дагы аласыздар. Андыктан эртерээк аракет кылыңыздар, чамдаңыздар.